Дейін дегенім, иши кылып деген сөздү айтпаш керек да. Иши жок андай эмес. Ниет кылдыңбы? Точно ниет кыл. Кандай ниет кылыш керек? Иншалла, Кудай буйурса, унутпаш керек, бирок Кудайым буйурса, бар да билесиңер да, бир каалоо бар, биздин каалообуз бар, бир Алланын каалоосу бар. Биздин каалообуз аябай көп да, бүтпөйт. Бирок Алла Таала биздин ниетибизге жараша бизге эмне керек болсо, ошол мезгилде точно эле берет. Мындай эртеде бербейт, кечте бербейт Алла. Сага керектүү убакта берет ошол нерсени, ниет кылган нерсеңдичи. Дейин деген мына ниет кылганда ойлонуп ниет кылыш керек. Мен дайым айтам, мындай ойлоп аткан ойуңан абайла дей беребиз. Биздин оюбуздун баардыгы тең бул биздин ниетибиз болуп калат да. Ошол акырында сен же кылыч болуп чабат, же болбосо субханалла, мынекен дөңдүбүздү көтөрүп, даражаңы көтөрөт деген сөз да. Ушундай экен. Ошонун себебинен бул шариятыбызда ниетке аябай көңүл бурулат экен. Шафи рахмат алейхи, имам Шафи рахмат алейхи айтат экен. Ушул эле аят жеткен, ушул эле хадис болгондо дейт да, анда жетишерлик болмок деп айткан экен. Адамдар кээ бирде мындай тамашаласа кой, качан күйөт этесиң десе, тийбейм дейт го. Анан кой антип айтпа десең, мен тийбейм дейт. Кээ бирлер болсо, мисалы бирди төрөгөндөн кийин, мисалы болду мен төрөбөйм дейт. Эми бирок карасаң бирөө күйөө издеп чуркап жүрөт эми, бирөө болсо бала издеп чуркап жүрөт. Анткени ал айтылган да, ал оозунан чыккан нерсе. Бул кыргызда сөз бар, мына буттан жаңылган турат, бирок тилден жаңылган турат, туурабы? Тилиң эмне үчүн кайсы нерсени сүйлөйт тилиңчи? Анткени эмне ниет кылыпсың ошону сүйлөйт да, туурабы? Бул жүрөккө не тилек, тил өз жүрөккө байланган да. Биздин жүрөктө эмне болсо ошону айтылат. Та имам Газали рахмат алейхи айтат, ушу сөз туурасында келгенде айтат экен, инсандын дейт да, мына ушул жерин эмне кайнап турса, анын оозунан ушул эле чыга берет. Бирөө ниет кылып алып, бул жерде кайнатты, мисалы, только аялдарды жакшы көрөт. Эми только аял жөнүндө сүйлөйт да. О, эмнеси мындай аял, мындай тигин, ойноштук жөнүндө, зына жөнүндө сүйлөйт. Аны боя ошо менен кайнап турат да. Бирөө болсо машина менен кайнап турат бул жерчи. Только кайсы жерге болсо машина бул маркасы мындай, мындай, ошол эле чыга берет оозунанчы. Баягы кайнаткан нерсенин буусу чыгыш керек да, туурабы? Ошондой эле мында буусу чыга турган нерсе чыгат экен. Бирөө болсо малды жакшы көрөт, мисалы, уйду жакшы көрөт, бирөө жылкыны жакшы көрөт. Только ошол жөнүндө сүйлөй берет экен. Башка нерсе чыкпайт экен да. Кандай нерсе? Ошол себептен адам бул өзү бул жери мында бир чоң бир сандык сыяктуу. Бул жерде бардык нерсе катылган да. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болсо мынекен денеде бир үзүм эт бар дейт. Ошону абайлагыла дейт. Ошол бузулса, бардык нерсе бузулат. Оңолсо, эмнеге баары оңолот? Эмне деген? Ал жүрөк деп айткан экен пайгамбарыбыз. Ушундай экен.